Кыргыз тили боюнча чыккан талкуу дагы эле токтой элек. Эми Мишель кофеканасы Замира Молдошованы сотко берерин жар салды. 3 күн мурда стилист, дизайнер Замира Молдошова Бишкектеги кофеканалардын бири кыргыз тилинде сүйлөөгө тыюу салганын айтып чыккан. Ал өзүбүздүн мамлекетибизде туруп, эне тилибизде сүйлөй албайбызбы деп нааразы болгон. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен, себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русскоговорящий биздин посетительдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Алгач Молдошова кофейнянын атын атаган эмес эле. Антсе дагы мекеменин кардарлары бул Мишель кофеканасы экенин таанып коюшту. Кофеканага карата нааразычылык токтобогону үчүн Молдошованы тейледим деген официант дагы үн катты. Анда кызматкер такыр башкача версияны айтты. Алар келген күнү мен аларды тейлөөчүсү болчумун. Келип эле чоң топ болуп келишкен. 3 орунга отурушты да. Балдар өзүнчө, да бир эже чогуу келген, ал өзүнчө, Замира Молдошова айым өзүнчө отурду. Анан кийин биз аларга менюну көрсөттүк, анан кийин отурушту. 20-25 мүнөттө эч кандай буйрутма кылбай, бизди чакырбай, бизден нерсе сурабай, жөн эле отурушту да. Биз ойлоп калдык, булар бир өзүнүн максаты менен келишсе керек деп. Бир аздан кийин мени чакырды. Мен барсам, мага видео тартылган сунуштады. Видеодо мени орусча буйрутма ал деди, мен сага кыргызча жооп берем деди. Бул мага мен кыргыз тил курстарым боюнча жарнамага, рекламага керек деди. Мен айтты да, сен өзүң кыргызча билбегенде түр жаса деп, өз эне тилиңдичи. Андан кийин сен бетиң көрүнбөйт, үнүң эле угулат деди. Мен бул жакта иштегендиктен бизге официанттарга ар кандай видеолорго тартылганга болбойт да, бул мекеменин ичиндечи. Мындай билдирүүгө Замира Молдошова дагы жооп берди. Ал элге жасаган кайрылуусунда кичи бизнеске зыян келтирбеш үчүн атын атабаганын түшүндүрдү. Ал эч кандай тил курсу жоктугун белгилеп, кофегана бет тырмоочулук кылып жатат дейт. Видеомдун бир эле максаты бар болчу. Кыргыз тили кордолбосо экен. Ошол видеодо мен ошол кофейнянын атын да айткан эмес элем. Ошоктогу жаш балдар келип, тентек балдар келип талкалап кетпесе экен, кичинекей болсо дагы бул бизнес жабылып калбаса экен дегем. Мен ошол сынды аз да болсо оңолотко, аз да болсо өзүбүздүн элибизден кечирим сурайт го деп айткам. Бирок уялбагандан өзүң уял болуп, бет тырмоочу болуп, менде жок курсту айтып, менде эч качан тил боюнча курсу болгон эмес, жана болбойт. Мен тилчи эмесмин, мен дизайнермин. Эми силер жалгыз кечирим суроонун ордуна бет тырмай турган болсоңор, силердин ордуңарга мен кечирим сурайм. Бирок кечиримди мен силерден сурабайм. Мен кечиримди кыргыз тилимен сурайм. Мен кечиримди тарыхтан сурайм. Мен кечиримди кыргыз тилдүүлөрдөн сурайм. Кечирип койгула. Көп узабай Мишель кофеканасы Замира Молдошова жала жапты деп укук коргоо органдарына кайрыла турганын билдирди. Инстаграмга жүктөлгөн маалыматта кофегана чындык үчүн күрөшө турганы жазылган. Ал арада Регион телеканалынын журналисти кофейняга барып, интервью алганга аракет кылган. Мишелдин администратору кыргызча кайрылган журналистке орус тилинде сүйлөп, суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Саламатсызбы? Регион телеканалы. Атым Мурзада, сіздерге бір-екі сұраулар бар болчу. Нет, мы на вопросы не будем отвечать. Никто. Никто? Им Да, мы интервью давать не будем. Неге? Им үчүн? Кечиресиз. А им үчүн? Покиньте заведение. Биз дагы мекеменин жетекчилигине байланышып, суроолорубузга жооп алууга аракет кылдык. Бирок кофекананын менеджери жетекчилик сиз менен байланышат деген бойдон жок болду. Кардарын кыргызча тейлеген бизнес дароо эле билинет эмеспи? Мисалы, биз чалганыбызда Мишелдин кызматкерлери биз менен орусча учурашты. Ал эми Инстаграмдагы баракчасына көз жүгүртсөк, чырга чейинки жарыялаган маалыматтарынын баары орус тилинде. Баракча өзү 2019-жылы ачылган. Негизи эле кофеканада болгондор ичиндеги бардык жазуулар орусча жана англисче экенин айтып жатышат. Кофекана мына кыргызча иш алып барабыз деп кыргызча электрондук менюсун жарыялады. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан Мишель кофеканасына эскертүү берилген. Ал арада интернет колдонуучулар ошол күнү болгон окуянын чоо жайына кофеканада тартылган видео чекит коет деп камерага тартылган видеону жарыялоону талап кылышууда. Ал эми Мишель ошол күнкү видео бар жогун ачык айта элек. Бул тууралуу пикириңизди жазыңыз. Аман туруңуз.